көрбөйчү. Мисалы бүгүн Маматов Сагыналов деген медик келди. Ага суроо бердик. Нарындагы анан бул жердеги Батукаевдин анализдерин чалдырган документтердин оригиналын изилдедиңер беле? Ошол документтер Батукаевга тиешелүү экендигин кантип тасыктап бере аласыңар десек, ал айтып атат, мен копияны изилдедим депчи. Анан больницадан же гематология борборунан ошол оригинал документтер силердин колуңарга кантип тийген? Бул процедура кандай оформление болгон деген сурообузга аны билбейм деп атат. Медиктер билбей жатат да. Балким бул деген эмнени билдирет? Бүгүн бир да ошол топко кирген медик айта албайт, мен Батукаевга тиешелүү документти изилдегем депчи. Негизинен бул корутундуда кайсыл күнү жасалган, кайсыл күнү ал корутунду даярдалган, датасы да жок, местасы да жок. То есть кайсыл жерде, Бишкектеги, Москвада, Алматыда ал да көрсөтүлгөн эмес. Мыйзамдын талаптарына жол бербеген, бул деген негизи эч нерсеге жарабан бүтүн корутунду. Бул корутунду негизи далилдердин катарына кирбеш керек эле. Муну мындай убакыт кетирип, медиктерди сурап, биз жөн эле соттун жана өзүбүздүн ресурсубузду коротпошубуз керек эле. Себеби бул мыйзамга ылайык далил болуп бере албайт. Бирок тергөө органы именно ошол жарабаган корутундуну далил катары бүгүн алып келип жатат. Бүгүн ошондо бир эле дарыгер суралды. Бүгүн бир эле Сагыналов Маматов деген дарыгер суралды, иштемейинде суралды. Жалпы ошол депутаттык комиссиянда канча дарыгер катышыптыр? Дарыгердин саны азыр так эсимде жок, бирок буга чейин бир 5-6 сурадык. Ошол эле депутаттык комиссиянын чечими менен түзүлгөн медициналык топко кирген дарыгерлер. Анан дагы мындай өтө маанилүү жагдай, бүгүнкү күндө Батукаевдин иши боюнча 14 киши тергөө менен келишим түзгөн. Өздөрүнүн күнөөсүн мойнуна алып, тергөө менен келишим түзгөн жана көрсөтмөлөрдү берген. Азыркы бул сотто отурган 4 айыпталуучуга карата, ошондой эле качып кетти деген дагы бир айыпталуучуга карата. Бирок ошол 14 кишинин да иши бүгүнкү күндө сотко келбейт. Башкача айтканда, тергөө, прокуратура, мен жеке оюм аларды ушундай басым астында кармап жатат. Ишин сотко жибербей, эгер сотко келип, алар көрсөтмө берилип да, бизге туура келбеген, бизди канааттандырбаган көрсөтмө берип койсоңор, силердин ишиңерди татаалдаштырып жатабыз дегендей мындай басым жасап жатышат. Эгер сотко жиберип салса, алар келип туруп чындыкты айтып берип, көрсөтмөсүн өзгөртүп салышы мүмкүн. Ошондуктан ошондон чочулап, мындай рычаг катары, басым катары колдонуп, ишин мыйзамды бузуу менен, анткени ар бир ишти тергөө мөөнөтү бар да. Мына бул кишилердин 5 кишинин иши эмне үчүн сотко келди, алардыкы эмнеге келбейт.